Бакай Ата районундагы депутаттыкка талапкер айымдарга семинар окутуу өткөрүлдү. Анда жергиликтүү кеңештин депутаттарынын укук милдеттери, үгүт эрежелери, ошондой эле мүмкүнчүлүктөрү туурасында маалымат берилди. Негизги максаты ушу талапкерлердин статусу, алардын үгүт иштери, платформалары, программалары, ошолор кандай болуш керек? Айыл шайлоочуларына кантип жакындан ошолорду түшүндүрүп бере алат, түшүндүрүп бериш үчүн кандай иш чараларды жүргүзүүсү керек, ушулар боюнча окутуулар жүргүзүп атабыз. Андан сырткары медиа жана социалдык тармактарда канткенде өзүлөрүнүн баракчаларын алып бара алат. Ошол баракчаларын алып барууда кандай мыйзамдуу жолдору бар, канткенде ал фейк болуп кетпеш керек деген дагы маселелерди мыйзамдуу жолдор боюнча мен алып барып атам. Окутуу жергиликтүү деңгээлде кызмат көрсөтүүнү жакшыртуу долбоорунун алкагында өткөрүлүп, каржылык колдоо Швейцария өкмөтү тарабынан көрсөтүлгөн. Долбоор өлкө аймагын камтып, талапкер айымдардын активдүүлүгүн жогорулатууну көздөйт. Айымдарды тандаганыбыздын өзгөчө бир басымы бар. Себеби дегенде биз мыйзам боюнча билебиз 30% квота каралган, бирок ошентсе дагы азыркы учурда республика боюнча негизи эле кандидаттардын дагы активдүүлүгү төмөн болуп жатат. Бул кайсы бир деңгээлде шайлоонун баягы кызыгуунун төмөндөшүнө алып келиши мүмкүн. Ошондуктан биз маалымат кампанияларын жүргүзүп, ошондой эле мыйзам боюнча маалыматтарды берип, аларды активдештирүүгө, өзгөчө ушул айымдар активдүү катышсын, өзүнүн талапкерлигин койсун, мындай коркунуч болбосун, акыркы өзгөртүүлөр аларга дагы жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачкандыгын баса белгилеш үчүн ушундай долбоордун аркагында иш алып барып атабыз. 17 ноябрда жергиликтүү кеңештин депутаттарын шайлоо өнөктүгү өтөт. Облустагы 117 шайлоо тилкелеринде даярдык иштери жүргүзүлүүдө. Чолпон Сабитова, Калмурат Мейманбеков, Урмат Доодурбек уулу, Бакай Ата району.